Арыбаңыздар, урматтуу замандаштар. Менин атым Бакытбек Амадов. Бүгүн мен ушу 2024-жылы менин агам Болот Жээнбеков апрель айында 2024-жылы чыгып сүйлөгөн. Ошол сүйлөгөнүнө Бабанов менен Мырзабаев Жаныбек экөө чыгып тоже обращение кылышкан. Ошол боюнча кыскача негизги пункттарына, жалган айткандарына токтолуп кетейин. Биринчиден, мына төмөдөгү видеону көрсөңүздөр болот. Партнер болгондо биз эмне кылдык? Биз болсо ошо 4 миллион 100 миң долларын жаптык карызды. Бул бир. 12 миллион доллар ошонун ичиндеги 12 миллион доллар бердик биз ал компанияга. Ошонун ичинде 4 миллион 100 миң долларды жаптык карызды. Бабанов 4 миллион 100 миң долларды карызды жаптык дейт. Кантип жабат? Эгерде болгону 3 миллион 212 миң доллар ЗАО биздин стандарт ишканасына акча киргизсе, ал дагы займ кайтара турган акча ал кирип определенный процент менен берип атат аны. Эч кандай инвестиция сыяктуу баягындай компанияга деп берилген жери жок. Андан сырткары 12 миллион доллар ичинде дейт. 12 миллион доллар бердик дейт. Кайсы 12 миллион долларды айтып атат билбейм. Бирок мына ЗАО бизнес стандартка 3 миллион 212 миң доллар займ кайтарып бере турган акчаны киргизип кайрадан чыгарып кетет. 1 миллион 192 миң доллар ошондой эле займ ЗАО партнер KG ишканабызга киргизет. Тоже под процент кайтаруучу акча. Экөө биригип 4 миллион 404 миң доллардай эле болот экен. Эч кандай 12 миллион доллар эмес. Андан сырткары бул как 12 миллион доллар инвестицияда буга чейин дагы айтып кеткендери бар. Уставный капиталды увеличение деп бизге айтпай 244 миллион сом киргизет ошо топ холдингке. Андан кийин ЗАО бизнес стандартка ошо топ холдингден эле которот. Бул 3 миллион 600 миң. Кайсы карызды жаап, кайсы 12 миллион долларды айтып атат, өзү түшүндүрүп берсе жакшы болмок. Бул да жалган айткандары.